ай келинчек аябай кызганчак экен деп ал Мурунку аялы 17 эле жашты экен, өзү 20 эле жашты экен. Анан аялды таштайм, бирок балдарымды таштабайм деп айтты да. Мен сени сүйөм деди. биринчи турмушунан канча баласы бар агайдын? Инсульт алгандан кийин караш керек болуп калды да. Бирди сүйгөн жүрөк, экинчисин кантип сүймөгөлү дедим. Эми ооба, жигиттер кыздарды көп карайт да дейт. Үй бүлөлүү болобу, болбойбу, көңүл кала турган бир нерсе болуптур да. Анан кийин айттым, айтканга болбойт. 2 эл калып кетиптир, 1 жылдан кийин өлөсүң дептир. Атаң таштап кеткен деп айтат да элдер, жөн айтмак беле. Агайыңыз өткөндөй мен көп убакка чейин неме болдум да. Депрессияга түштүм, ден соолугум аябай начар болду. Бул иштин жумшактыгынан көп адамдар пайдаланды. Ошо окуучусуна үйлөнүп алыптыр деп, ошо акыркы күнгө чейин эле өлбөйм деп турду да, мен өлбөйм. Бир канча сонун күүлөрдү, сонун чыгармалардын оонун жараткан агабыз раматылык ырчы, комузчу, күүчү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурак Абдырахманов агабыздын жубайы Аман бүбү эжебиз менен, апабыз менен бүгүн маекти тартыбайбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Апа кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз кандай? Кудайга шүгүр. Көөлүгүрсү жүрөсүзбү? Жүрөм кыбырап. Оорубай? Эми анда санда болуп калат, бирок жакшы. Агай менен таанышууңуз кызык болуп атат алгаччы. Нурак Абдырахмановдун жубайы кандай болду экен? Кантип таанышты болду экен агай менен? Кайсы жылдары чогуу иштешип калды? Кайсы жылдары кайсы жакта чогуу жүрдү? Агайыңыз менен мен илгери эмелерде кароолор өтчү да, чыгармачыл жаштардын кароосу, чоң кишилердики деле аралаш өтчү да. Ошондой кароо өтүп, анда мен больницада иштейт элем, тиги вызов кабыл алып жанагы телефондо. Анан кароо болот деп ар бир эмелер кароого келди, коллективтерчи. Анан мен ушул больницада иштечү элем. Анан больницанын коллективи менен келип, врачка деген ырдырдап, кароо өттү, жеңүүчүлөрдү айтышты, анан эми облуска барасыңар деп калды. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Деп калгандан аны жетекчи айтып калды, эртең саат 10-до барып, анда эме кино клуб бар эле. Ошо кино клубда тактап атат катышуучулар, жеңүүчүлөрдү. Ошо жака барып фамилияңарды жаздырып кеткиле, 10-до чогулушат экен деди. Анан бардым, барсам келип кетип калышканбы же жаңы келип атышканбы, анан кирсем бир жигит отуруптур да, анан келгиле кой карындашым деп ошентти. Ак жумал жигит, Анан келдим эле мен эмеден, больницадан, ооруканадан келдим эле, ошол эме боюнча жөнөттү, жеңүүчүлөрдү каттап аткан турбайсыздарбы десем, жакшы деп анан тиги аты жөнүңүздү айтыңыз деди. Анан аты жөнүмдү айттым. Анан жакшы, анда эртең эмеде ушул убакта дагы чогулабыз, репетиция болот деп ошентип айтып калды. Анан макул деп коюп анан кеттим. Ошо биринчи ошондо көрдүм да. Анан ал киши ошол мен болочок жубайым экенин деле билбейм, аты жөнүн деле билбейм, иши кылып фамилиямды берип коюп кетип калдым. Анан кароого дайын облустукка жөнөп калдык. Ошондо анан жаштар бар, улуулар бар эми. Ал убактагы чыгармачыл адамдар өзгөчө болчу да. Комуз чертишип, ырдашып, тамашалашып, ушундай бир башкача адамдар чогулду. Ошондон баштап анан тааныш болуп баштадык. Анан кароого дайындык деп чогултуп алып, анан баарыбызды дайындап, ырдатып, бийлетип. Кыйначу эле? Могу эме комуз үйрөтөм деп бир тобус эметти эле. Тырмактардын баары канап кеткен да, жарылып анан ыйлайбыз да. Балдар учукпайт экен, кыздар ыйлайбыз да. Жарылып кетти, колдорубуз канап атат десек, мынтип карап туруп, биртке чыдай тургула, лактан көп койгула, калың кылып анан үйрөнөсүңөр. Мен деле ошентип колум канаганда үйрөнгөм деп койду анан. Комуз үйрөнөлү деген неме бар да, буякта далалат.
Анан үйрөнүп кеттик. Үйрөнүп анан кароолор өтүп баштады. Ошол убакта бул элдин талантын көтөргөн ошол кароолор эле да. Нукура үндүүлөр, нукура ырчылар, нукура манасчы комузчулар. 20 жашыңызда ошондо агайдын колуна келдиңиз. Үйрөндүңүз. Ооба. Көп нерсени үйрөндүңүзбү? Көп нерсени үйрөндүк, эми ал киши мындай өзгөчө мамиле кылат эле да адамдарга, улуу дебей, кичүү дебей, кары дебей, жаш дебейчи, мындай бекем жасай турган ишине. Бирок ошол эле убакта жумшак эле да. Адамдын көңүлүн калтырчу эмес эле. Мындай болду. Кароого келдик Нарынга. Анан келсек, Таттуу эженин, Турсунбаева эженин кыйын комуз черткен агасы бар болгон. Азыр билбейм барбы жокпу. Бул азыркы жана Бир тууган агасыбы? Бир тууган агасы. Сапкозубек деген. Аябай кыйын чертет эле комузду ойсолотуп анан ойдолотуп деме эле ушунду кылып берчү анан. Эмеге бул республикага кароого жөнөйбүз деп турсак эле анан эмен Нарын драм театрынын эмесин сахнасын мындайына кылып тосуп коюшкан да. Адамдар өтүп кетпегедей кылып. Анан ошол жерди тиктеп тиги эмеден программадан өтүп аткандарды карап турам да. Карап турсам жаныма келип туруп мынтип айтты. Ак мөргө таттүүнү бекер тарткан, сени тартса болмок деди да. Өзүнүн бир тууган агасы айтып атат, анан мынтип таң калып карап койдум. Анда киши бир 55-56 барып калган киши болчу. Мынтип жооп деле берген жок, мындай таң калып карап эле ай эмнеге өзүнүн эмеси, өзүнүн карындашын тартпай сени тартса жакшы болмок деп айтып атат. Ушул вопроска суроо башымда калып калды да. Бул иши эмнеге мынтип айтып атат деп анан бир тоо карап эле турам терден кетпей эле. Анан турсам эле келип ошол жерде айтты. Мындай аркама келип туруп анан тиги лаба кеткенден кийин келип мен сени сүйөм деди. Ушинтип айтты да, эки эле ооз сөз. Анан кызыктай болуп эле моду кошурулуп эле туруп калдым. Мен күткөн эмесмин да ал сөздү. Тиги киши тинтип кетти. Бул киши мынтип айтып атат. Анан кызык болуп калдым да. Анан бирок жооп бериптирмин кайра мынтип айттым да. Бирди сүйгөн жүрөк, экинчисин кантип сүймөгөлү дедим. Ошол сөз келди да Кудайдан маганы. Десем эле мынтип карап туруп эле анан басып кетти да. Анткени баягы кыздар чөйрөсүндө андай чыгармачыл адамды тим эле укмуш кылат, оң жагынан, сол жагынан. Кечке эле ошол Нуракбекең жөнүндө сүйлөй берчи да. Сүйлөшө берчи да бир эжекелер. Биз менен кароого бараткан анан ошол мурунку жолдошун аябай ушинтип сүйүп жүрүп, анан мынтип жүрүп үйлөнгөн, анан мындай болгон деп бир топ историяларды айтышат да. Кечинде чогулсак эле, кечтен деле чогулабыз да. Анан ошол сөз келди да, тигилини жанагынчалык эме менен сүйүп жүрүп алса анан кайра мени сүйөм деген эмнеси дегендей болуп мындай чочуп кеттим да. Болду, ошо менен унчукпай калдык. Анан мен деле оюмдан чыгарып койдум ал сөздүчү, айтканымчы. Бирок тиги сөздү айттым да, бирди сүйгөн жүрөк, экинчисин кантип сүймөгөлө депчи. Анан эми жашоодо сүйүү деген ар кандай ар түркүн укмуш болот турбайбы? Ошо менен эле бүтүп калдык, эметип калды эмеси, мындай сөзү. Анан кийин жана анда мен институтка кете элекмин. Кичинекеймин, анан институттан келгенден кийин анан жана чогуу иштеп антип мынтип жүрдүк да, анан бир күнү сурап атпаймынбы эме деп кайра да бир жолу айтты да ошентчи. Ошол эле сөзүн. Ошол сөздү мен сени жакшы көрөм, мен түшүн деп ошентти. Анан мен түшүнгөндө кандай түшүнөм? Сиз жакшынакай үй бүлөңүз бар, балдарыңыз бар, анан ал жакшы көрөм деген сөздүн уландысы болуш керек, аягы болуш керек десем, мынтип ойлонуп туруп анан ошо деп коюп кетип калды. Кайра ошо деп коюп кетип калды. Анан кийин анан жашоодо ар түркүн андай мындайды көрдүк да. Анан эми ал кезде мурунку аялы 17 эле жашта экен, өзү 20 эле жашта экен. Анан 17 менен 20дагыларда кулк мүнөз өзгөрүү болот да бир убакта.
ошол кулк мүнөзү өзгөргөн убакка мен туш келип калдым окшойт да. Анан кийин сурап атпайм, толгон токой кыздар келип маңдайыңызда ырдайт, бийлейт. Анан эмнеге мага эме кылдыңыз, көңүл бурдуңуз десем. Эми ооба, жигиттер кыздарды көп карайт да дейт, үй бүлөлүү болобу, болбойбу, баары бир тандашат да дейт. Анан сен ушу менин колумда иштеп жүрүп, 10 классты бүткөндөн кийин иштеп жүрүп кеткендеги эмең, характериң ошол 5 жыл тет жакта окуп жүрүп келгенде түк да өзгөрбөптүр дедит да. Эмнеге андай десем, эми кыздар деген ар кандай болот да, окууну бүткөндө, окуп жүргөндө ар кандай болот. Бирок сенин мүнөзүң такыр өзгөрбөптүр деп ошентти да. Анан көрсөм мен эме экенмин анда, кийин ойлонсом, жигиттер менен сүйлөшчү эмес экенмин да. Мындай сүйлөшөйүн деп жакындаган жигит деле мындай жакындатпай койчу экенмин да. 81-жылы анан досторунун алдында, ошо мурунку жолдошунун астында анан ошол жерден ачык айтты да. Баарысынын алдында ачык айтты. Баары эле шок болуп, мен деле шок болуп, эмнеге ал кишилер тең туштары чоң кишилер да, чоң кызмат иштеген кишилер. Анан эле туруп калдым мен. Анан баягы эми андай нерседе көп ызы-бызылар болот да. Ошонан бир ай сүйлөшкөн жокпуз го. Ошо достордун астында, тиги мурдагы жубайынын астында ачыктагандан кийин ачык эле айтып койду да. Мен бала кезимде Анчика деп чакырышчу. Анан кийин ошо азан чакырган атым Аманбөбө да. Анчика макул болсо мен үйлөнөм деди да. Ошо достордун арасында ошо баарынын эле көз алдында айтып койду да. Анан баары минтип эле шок болуп эле калышты багыштар. Антип айтат деп ойлошкон эмес да. Анан эми үйлө деген караңгы токой деп коет да. Баягы сырты жалтырап турган менен ичинде эмне болуп атканын билбейсиң да. Анан ошондо ичинде важный бир эме көңүл кала турган бир нерсе болуптур да. Анан кийин айттым, анан айтканга болбойт. Ошо анын үстүнө ден соолугу да начар болчу да. Боору ооруп аябай кыйналат эле. Анан Жалал Абадка курортко барса ошол жерде эртең менен бир мындай апакай кийинген ак чач болгон бир орус киши жүрүптүр дейт. Анан эртең менен учурашып эле гепатохолесизсиңби деп сурады дейт. Боорунун диагнозу да. Ал мындай айыкпай ашынып кетсе катып калат экен да. Докторго барса айттыр, 1 жылдан кийин 2 эли катып кетиптир, 1 жылдан кийин өлөсүң дептир. Атаң көрбөй мени ушунча жыл дарылап атабыз деп коюп, акырында угаар сөзүм ушул беле деп бушайман болуп анан ошол айттыр, сен өлбөйүн, жашайын десең, могу жака келип жашап анан ичкиниң могу Жалал Абадтын суусун деген экен да. Анан жанагындай жашоодо ош кыйыш убакыттар болгондо анан ошондо айтты эме деп, тигинтип тең туштарынын алдында тигин айтты. Андан кийин айтты, эгерде сен макул болсоң, Жалал Абадка кетели деди, мен ден соолугумду оңдошум керек деп. Анан ошо бир күн сурадым, ооба сиз айтып атасыз, кетели деп атасыз, ден соолугум карайын деп атасыз, балдарды эмне кыласыз деп ошенттим да. Анан дегенде жок деди, мен балдарымды эч качан таштабайм деди. Аялды таштайм, бирок балдарымды таштабайм деп айтты да. Ошенткенден кийин анан мен ойлоп турмун, ажырашып кетсе эле баягы таптакыр эле баарын көзүн жумуп коюп эле кетип калат деп. Мамилесин үзүп коет депби? Деп эле ойлоп турмун, ойлогом да чынында. Анан бирок балдарды элестеткенде эле мындай аябай моя мемет кетет эле да. Ошо менен кетип калдык Жалал Абадка. Аякта 1 жыл жашап анан 57-58 килограмм экен, көрсө ошо катып бараттыр да. Анан 95 килограмм болуп, беттер аппак, чачтар уюлгуп, ушундай болуп айыкты да. Аякта ошо врачтар назначить эткен уколу бар болчу, дарысы бар болчу, анан диетасы бар болчу. Жалал Абад азыр кандай билбейм, ушул бизге барган жылдары базары төгүлүп турат эле деп. Бүт баары төгүлүп турат эле. Анан ошол жактан баягы
жаңы тооктун этин алып келип, мындай бүт баарын тамактарын иреттеп, уколун сайып, дарысын берип, ошентип анан жакшы болду да. Бияка келгенде туугандар таң калышты, кебетесинечи көрүп алышып. Адам ден соолугу оңолуп, көңүлү жайланганда ушу башкача эме жанагы театрдагы образдай болуп, башкача образга өтүп кеткен да. Сиз дагы дем күч бердиңиз го дейм ага. Эми менин дем күчүм ошол болду да, дайым Жаныңызда карап, дарыларын эме берип, сайып. Эң негизи ошо диетасын туура кармадык да. Бул боордук ошо диетаны сууктатып ийбей, ысыктатып ийбей кармаш керек экен да. Балдар бат эле келишти, аралашыпчы. Анан бир 5 жыл, 6 жыл катташпай жүрдү. Өзү барды, бирок эми атаң тыштап кеткен деп айтат да элдер, жөн айтмак беле. Ошого бала деле таарынат да. Анан кичине коомайсынып жүрүшүп, анан раматылык болуп кетти. Аны барбайк деген баласы бар эле. Күрөңкөй. Улуу баласыбы? Экинчиси, эркек балдар. Аябай шуулаган шайыр жигит эле да, жаркылдаган. Комуз черчи, ырдачы, мындай бир өтө өнөрпөз бала болчу да. Анан ошол шайдалаңдап бир теңтүшүн ээрчитип алып келип калды, Күрөңкөйүктө окуп жүргөндө. Күрөңкөйүп калып барып өткөрдү окшойт өзү. Анан артынан бири келип атып, анан ошо менен эле камыр жумур аралашып кеттик. Ошондой турмуш деген, сүйүү деген башкача болот экен. Сүйүүгө ишеним болсо, сыйың болсо, сүйүү баягы жаш балага окшош болот экен да. Аны жакшынакай кылып кармап чоңойтуш керек экен. Анан сүйүү чоңойбой калса жаман, анда башталат ажырашуулар. Бир сөздөн көңүл өсөт, бир сөздөн көңүл чөгөт деген сөз бар эмеспи? Ошол анан сөз эле көңүлдү чөктүрөт экен да көп убакта. Сөздөр айтылып жүрдүбү кийин сиз тарапка делечи, мисалы? Оор сөздөрчү. Ой, өзүнүн окуучусу эле деген сыяктуучу. Ошо окуучусуна үйлөнүп алып тыыр деп ошентишет да. Эми окуучу болгондо мен эми жанагы иш боюнча баргансыз. Андай сөздөр деле угулуп калып жүрдү, бирок мындай бетибизге чыгып айткан эч ким болгон жок да. Бир эле кайнежем, аябай жакшы кайнежем бар эле, раматылык өтүп кетти. Ошол келип алып бир күнү аябай урушту, чаңкылдап. Чаңкылдап сүйлөгөн киши болчу. Чоң кызыбыз жана интервью алдым деген кыз, алтын кызды. Эмне кылайм, мону тоголотто тепсем окшойт деп коет кайнагам мээндечи. Кайнагам аябай созулган неме киши да. Анан эже, коюңуз антип айтпаңызчы баланын көзүнчө деп коет. Ар киши, тиги менин жолдошум болсо тарын чыгып кетип калды эжесине. Ал эми баягы улуулугун кылайын да, айылдагы адамдар ошондой да. Бир сөз болсо бияка 10ду кошуп жакшынакай. Ошол ушактарды угуп алып эметкен окшойт. Анан кийин 50 жылдык тоюнда келип колубузда бир 10 күндөн ашык жашады да. Анан кийин кечирим сурады раматылык эжем. Алдыңа кетейин десе, кечирип кой. Мен ошондо туура эмес кылып турдум да, эмне кылайын, эми түшүнбөсөм ошентим да деп коет. Кайнежеңиз, Кайнежем. Биринчи турмушунан канча баласы бар агайдын? 7. Биринчи турмушунан? Биринчи турмушунан 7, анан тиги бала азыр 6 калды да. Анан шүгүр эми ошонун баарынын көңүлүн алдык, тоюн той кылдык, күйөөгө бердик, колупту алып бердик дегендей. Баарына жетишти, үй пүйүн алып берди, машинелерин берди дегендей. Баягы жаштарга эмне керек болсо ошолордун баарын түздөп, бирок дагы эле түздейт эле го, бирок эми ден соолугу болбой кичине эме болуп анан өтүп кетип калды да. Бала дегенде жанын берчү да, ушундай баланы жакшы көрөт эле. Баласы ак беле? Жалбарып, аябай баласы ак болчу. Жаным деп эле баарын эле өп чыттап ошентип турчу. Биздикиде 4 эркек, 3 кыз. Эң улуусу жана алтын кыз. Өзүң сүйлөштүң да. Ошол кыз. Андан кийин Нур кыз жана телевидениедеги анан эркек балдар. Эң кичүүсү кыз кайра. Кыздарына аябай жакын болчу. Кыздары дагы атам дешип ошо
алтын кыз өзгөчө атасын жакшы көрөт эле. Тиги Нургуз дагы ал айтпайт эле, бирок ичинен неметип турат. Нургуз ичинен жакшы көрүп, анан берки кичинекейибиз болсо күйөөгө кеткинче эле эркелеп жүрүлү. Бирок атасы өткөндөн кийин кетти эмеге, турмушка. Ошого чейин эле эркелеп эле ато деп мындай аны тамашалап бир неме сөздөмө деп койсо, ал жооп берип коет да, атаң оозу кырайын кызы деп койчу. Тиги сөзүнө мындайраак жооп берип коет да. Ошо эркелеп жүрүп эле күйөөгө кетип калды. Анан агайыңыз өткөндөн кийин мен көп убакка чейин неме болдум да. Медицинский тил менен айтканда депрессияга түштүм, ден соолугум аябай начар болду. Ошентип эле мындай өзүм эле монтип жүрсөм эле анан бир күнү берине шакек тагып эме жөнөтүптүр тиги. Сүрөт. Кызыңыз? Иә. Кызыңыз? Ошо кичүү кызым. Анан минтип карап. Аягын окусам. Мага предложение кылды дейт. Бир ошо чүйлүк жигит менен өзү таластык, бирок буякта жашашат. Ошол жигит менен сүйлөшүп жүргөн экен анан. Деп эле анан. Андан кийин эле кудагыйым чакырып калды. Эме кеңешке келиңиз кудагый деп. Ага барып келгенден кийин анан баягы кыз узатууну сүйлөштүк да. Анан ошондо мындай тык деди да мээме. Апей, мен ушинтип делдиребей кичине түзөлүп боюм көтөрбөймбү деп анан кайра мындай жашоого аралашып баштадым да. Жамандык Куран окуткан жерге эле барып, ошо 7 жыл эч жака чыккан жокмун. Куран окуткан жака эле барып койчумун, а так мындай той торопа анап эч жака барган жокмун да. Ошонун ошол кичүү кызым турмушка кеткенде анан мындай айлана чөйрөнү карап, мурунку аралашып жүргөн коллективдер менен аралашып, жакшы саналаштар менен аралашып, анан түзөлүп баштадым да. Кудай деп жашап аткан учур. Бул оор жоготуу жеке сиздердин чакан үй бүлөңүздөргө эмес, кыргыз журтчулугуна мындай оор болду десем болот да. Кабыл ала албай турдуңуз болуш керек өзүңүзгө каршы. Кабыл ала алган жокмун, ооба. Кантип эле деп, анткени күнү түнү жанында карап, кыйналып ооруп атканына да жанында карап, ошентип анан дайым эле бир күн ойлонуп отурсам палатада, эмне болду сага деп ошентип анан жөн эле ойлонуп кеттим деп ошентсем, сен ойлонбой эле кой, мен өлбөйм деди да. Эмеси күчтүү киши болчу, сезимичи аябай күчтүү киши эле да. Адамдын жаманында, жакшысында, калпында, чынында баамдап турат эле да. Сиз айт электе эле билип атканын карасаңыз ошондо, э? Анан ошону карабайсыңбы, ошентип мен өлбөйм, сен эчтеке ойлонбой эле кой деп ошентти. Өлбөй эле коюңуз, эмне сиз өлгөндө жердин тешиги бүтө элет беле деп ошентсем, өзүнөн улуу агасы түшүнө кириптир, ага киши өтүп кеткен да. Анан түшүнө кирип көп эле экен дейт, күн тийип турат дейт. Анан чоң жолдун жээгинде отурам дейт да. Анан көп эле экен дейт. Анан байкем келген турбайбы, жакшы болбоду, учкашып алып кетем деп ойлоп атам дейт, отуруп алыпчы. Жөө барыптыр да баягы жыйынга. Барган окшойт да, деп ошентип атсам эле анан тиги элдер тарап атат дейт. Анан байкем болсо атына минип алып эле камчы салып кетип калды дейт. Апей, байкем эмне мени таштап коюп кетип калды деп ошентип ойлодум дейт. Анан ошентип айтты, байкем мен учкаштырып кетпеген жок, мен өлбөйм деп. Бул киши мындай аянды дагы, түштү дагы аябай эме кылат эле да. Ошо акыркы күнгө чейин эле өлбөйм деп турду да, мен өлбөйм. Асырсана болбого деп. Анан июльга барып калды акшым. Рудская. Учурашып келем деп больницага келип. Анан отуруп алып, Юличка, экөөбүз Турцияга барып концерт коебуз. Сен эмеңи сүйлөшүп, пландарыңды түзө бер, программаңды. Деп ошонсо, да, конечно. Ооба, Нуррагат, ооба, да, деп анан эмеси жигити менен барган экен да, ал да түрк жигит анан. Ал дагы эметип, ооба, сиз айыгып чыгыңызчы, анан баардыгына жардам беребиз деп ошентти да. Анан кийин ыйлабадыбы тиги Юля. Өлбөйм деп эле өлүп калды Нуррагат деп коет байкуш. Анан бир Кудай билет экен да көрсө.
2008 жыл болуш керек менимче. Инсульт алыптыр. 2008 инсульт алыптыр. Ошондон кийин андан деле жакшы болуп кетти. Андан деле жакшы болуп кетти. Анан бул негизинен анан эң аягында кайра ошо ашказаны боору деп текшерип калышты да. Кайра ооруп турбу ошондой. Жалалаттан айыгып келгенден кийин. Мына ошо 13-14-жылдар. Анан тиги врачтар айтып калды эме деп. Операция кылабыз, ашказанда жара бар экен депчи. Анан эми бул орусчасы ошондой болду, анан кыргызчасы бул көз тийиптир да. 40 күн 40 кылык өткөргөнгө чейин, бүрсү күнү 40 кылыгы дегенге чейин тынбай 20-дан 30-дан адамдар келип турду да Кур'ан окутуп үйгө. Баарын эле айткан ошо да. Сагынага чыкканда бир жарык нур чыгып келаткандай эле апакай болуп кийинип алып, аябай суктан челек басып чыкканы, ырдаганы, комуз черткени деп суктан челек эле дей беришти да. Анан ал убакта ал моментте мындай разбирать этпейсиң да, ойлонбойсуң да. Анан кийин ойлонсом, Америкада бир досу бар, Тет деген музыка. Ошол келип туруп көз көргөзөм деп келип анан эмне болду деп сурап атпайбы анан. Эми медицинанын тилине салганда ошол жанагы жаман оорун аташты дедим да. Бирок точно аташкан жок да, биле алышкан жок аны деле. Рак деппи? Экинчи стадия деп койду да. Анан кыргызча алганда көз өттүр деп ошентсем, ушул туура деди да. Ушул американец айтып атпы, ушул туура деп. Анан мен тийип карап калсам, мен да эжекем ооруган дейт. Анан ооруганда чоң энем айтты дейт. Эмне деп атат деп, ошентип эле дейт. Анан ушундай деп атат десек, аныкы андай оору эмес. Буга көз тийген деп. Эми ошол жакта деле бар, ошолордо деле бар экен да. Көз тийген деп айтты дейт чоң энем. Анан бирок аракет кылдык, медицина менен эмете берип, эметип калды, ажырап калдык деп ошентти да. Ал бул Нурактыкы ошол көз тийгени туура деп ошентти да. Ошентип анан агайың 14-жылы 25-майда кетип калды. Эми бул адамдын ар бир адам эле кымбат, ар бир адам эле баалуу да. Бирок ошондо да могу эл алдында жүргөн адамдын өтүшү бир топ кыйын болот экен. Аңгырап эле. Боз үйгө кирсең киши жок болсо аңгырайсың да. Ошондой эле аңгырап калат экен да. Баягы оорду, баскан турганы, сүйлөгөн сөзү, черткен күүсү, ырдаган ыры, ошонун баары мындай токтоп калат экен да. Дагы жакшы ушу радио, телевидение, газеттерге аябай рахмат айтам да. Тартылып калганы, бирок унуткарбай ошо күйлөрүн коюп, каякта болсо да анан ырыларын коюп баары элге унуткарбайт экен да, алар унуттурбайт экен элгечи. Огондорду чыгарганда ошонун сөздөрүн мындай эмерээк болуп калган жерлерин могу мынтпей мында койсоңуз жакшы болмок экен деп ошентсем, чын эле деп анан оңдоп койчу да. Ал биринчи кеңешчиси мен болчумун. Ооба. Биринчи сизден өтөт ал нерсенин баары. Биринчи менден өтөт, анан эмеге сахнага, запискеге кетет да. Бирок ал кишиники кандай жазган ошондой, кандай чертсе черткен ошондой. Мындай оңдоо азыраак болчу да. Анан кийин ойлойм, азыр ошо Кудай ошо чын жүрөгүнө, чын ниетинен салчу болуш керек депчи. Анан күйлөрүн өзү коюп алып көп угат эле да өзүнүн күйлөрүн. Башкалардыкында, аталардыкында коюп алып, анан өзүнүн күйлөрүн коюп алып. Кудай атоо, мына угуп атам дейт, анан ушул менин күүм деп айта албайм дейт да. Бирөө чертип берип аткандай сезем деп ошентип айтчу эле. Ошонан бул эми чыгармачылыкка берилген адамдын такыр башка болот экен да. Такыр башка болот экен. Ичкен ашын жерге таштап койсо керек. Ичпей эле койчу. Анан аябай киришип монтип жазып, же монтип отуруп алып чертип атканда кокустан бирдеме деп сүйлөбөйсөң,
деп монтип эме чочуп кетчү да. Эми кирип атканда кандай бул деп ошентип кетчү анан. Анысын түшүнгөндөн кийин анан өзү качан бүтмөйчү мешать этчү эмеспиз. Эме мындай тоскоолду кылчу эмеспиз да. Жалпы мына биздин көрүүчүлөр билет, ырдап жүрөт аппак сүйүү чыгармасы. Сонун саптар бар го. Сен да мага аппак сүйүү тартуула, мен да сага өзүмдү тартуулайын деп атпайбы? Саптарындачы. Бул чыгарма сизди сүйүп, баягы айтып аткам, дал ушул ыр мээримге толгон, сүйүүгө толгон ыр деп мен элестеттим да. Рахмат. Сөздөрүнөнчү. Рахмат. Анан кийин ушул чыгарма сизге эле арналса керек деп ойлодум. Демек, Аманбүбү апаны жакшы көргөндөн кийин, ушунчалык сүйүп турса, ал нерсени, ичтеги нерсени чыгарган экен ыр менен депчи. Ооба. Ырларын коюп, ырдап анан неметип калчу. Аябай эле күйгүзүпсүң сен мени депчи. Анткени эми жанагындай бала чака менен чогуу жүрсөң, үйүнөн кирип чай ичип атсаң, чогуу иштеп атсаң, анан мындай мага деле жеңил болгон жок да, ийим акыл дегенгечи. Анан ошол убактарда чыгарганда бирок аппак сүйүүнү экөөбүз баш кошкондон кийин чыгарган. Ошо. 94-түнчү. Ошол учурда башталган экен ичинде оргуштапчы. Ошондо чыгарган. 95-жылда бизде Эрнак деген балабыз бар. Ошол төрөлгөн жыл болчу да, туулган жылы. Анан ошол жылы чыкты. Анан чыкпай ар кайсы ырчылар ырдап жүрүп анан элге тарабай койду да. Анан эмесин комуз үйрөнүүгө бир эмбелгилер менен китеп жазып чыкты да. Ошону могу жерде Айгине илимий yüzүлдө борбору деген бар да. Ошонун кыздары проектин жазып, анан китепти чыгарып, концертин коюп, ушундай кылды да. Анан ошондо айтып калыштым, Юлия деген бир кыз бар. Өзү орус бирок эмени кыргызча ырларды ырдайт деп. Анан мен да укпаптырмын аны, дагы тигиш деле укпаптыр. Анан эми өзү орус болсо кандай болуп? Кантип ырдайт кыргызча деп? Деп ошентсе, агай көрүп көрсөңүз сизге жагат деп эле калды. Анан дискисин алып келип коюп беришти. Анан болбой эле баягы орус тилде. Ооба. Барбай акценттер, анан паналары, анан Гүлмира деген жана эмеде Минкультуранын алдында ушул тилдер боюнча өзүнчө бир эмелер бар экен да. Ошол жерде иштейт экен Гүлмира деген кыз, кыргыз тили боюнча. Мугалим келин, анан өзү бирок аутсада иштейт экен, основном. Жерде мындай үйрөтөт экен да четтиктерге. Анан ал кызды кошо чакыра келишиптир, анан кийин запистерин угуп, анан эме деди. Мен эми угуп көрөйүн. Анан ылайык келсе айтам деди да. Дегенде анан тиги кыргыз тилчи кыз айтып атпайбы? Нурак байке, бере бериңиз, бул ырдайт, мен мунун тилин бурап туруп кыргызча үйрөтүп. Деп ошентип анан кеттик үйгө, анан бар дискини коюп көрсөк, мындай баары бир акцент кетип атат да. Анан ойлонуп калды, анан ошо менен дайынданып аттык концертке баягы эме болот деген жыл ал. Акыр заман болот деген жыл. Баягы бир свет өчөт, мындай болот дегендей болот деп аткан жыл экен да. Ошондо концерт берип калдык да. Анан элдин баары акыр заман болот деп атса, сиз эмне концерт? Ой, аны эми Кудай билет. Жашообузду жашай береличи деп койду ошентип айткандарга. Анан концертти коюп баштадык. Бир убакта Юлиянын очереди келип эле анан ошо аппак сүйүү деп ырдады да, ал кыргызча, орусча, англисче ырдады да. Баштаганда эле зал аншлаг болуп баштады да. Анан тиги ырдап аягына чейин ырдап чыкты, элдер туруп алып кол чаап атышат. Ошентип анан дүң болуп кетти. Бир күнү жанагы Анарбек Ибраев деген ырчы жигит эме деп алдыбыздан чыгып калды филармониядан. Аябай куттуктап, ай нуке, жана орус кызыңа рахмат дейт.
мен кыргыздардын тилин үйрөтө албай атпаймынбы деп аябай иши алдынан бура бастырбай эле ошо аппак сүйдү бура бастырбай эле сонур болуптур дешип эле жолуккандын баары эле ошентип беришти да. Анан кийин жана көз өткөндөн кийинки аябай суктанчубуз дегендер ошолорду эстеп алган. Суу келип өткөн экен да, бул эмеде деле жана мусулманчылыкта деле айтат турбайбы, жигитти Казанга, жигитти төөнү казанга, жигитти мазарга деп коет турбайбы, Кудай сактасын. Ошондой бирок эмгегин канааттандырарлык эле таштап кетти кыргыз элине. Кудайга шүгүр, жана баардык жерде күүлөр ойнолуп, эскертилип атат. бул дүйнө деген чыгармасы да сончук да. Менимче муну Мирбек Атабеков аткарып чыккан. Мирбек кийин сурап анан ырдады. Ошондо укканбыз. Бул 2020-жылы октябрь окуясында болуш керек. Менимче октябрь окуясы болуп атканда ошондо бир канча мындай кыскача видеолор менен Ак үйдүн астында митинг болуп аткан, эл изучу болуп аткан нерсенин баардыгын кошуп чаптап туруп видеолордучу. Анан ошондо Мирбек Атабеков ырдап чыкканда, бул дүйнөнүн байлыгындай жалгыз эле балчу бар. Ошондо деп эл ошондо угуп баштады да, бул да Нурак Абдрахмановдун чыгармасы экен, ыр экен депчи. Мирбекке чейин деле жайылды жакшы. Анан Мирбек ошо сурап алып, ырдайын агай деп бир 5-6-10 жолудай келип, ошо ооруп атканда келип сабак алып, ошентти. Анан кийин ырдап чыктым, бирок негизи мындай эстрадный ырларга мен анча көңүл бурбайм да. Анан жана алтын кыздар сонун ырдаптыр дешип эле. Анан кийин элге жайылып баштаган, элдин баары эле Мирбек аябай сонун ырдады деп ошентип. Ошол ал ырдын эмеси дагы, тарыхы дагы. Ал чыкты эми дайым ошондой ойлор менен эмет алектенет эле да, бул кишичи кыргызым дей берет эле. Ушул кыргызым качан көтөрүлүп, качан ынтымакка келип, качан бир мындай жаркыраган жашоого азыр шүгүр дейт да. Бирок баары бир баягы четти көрүп келген киши салыштырат экен да. Чет жакта мындай бизде эмнеге андай эмес деп. Ошондой деген суроолор менен болот экен да. Анан жылан болуп сойлойсуң дегендери бар эмеспи? Анан тийишет да тияка. Ооба. Анан филармонияга барышты издеп. Как раз отпуска болуп калган. Анан барса аякта директор эле бар экен. Ушундай иши керек эле бизге дешти. Анан ой, ал киши биякта азыр жок, небагы эле отпускага кетип калган деп. Чынында отпускага чыгышып кетишкен да. Анан ошон үчүн дагы көп тоскоолдуктар болуп жүрдү. Эми жана эл артист деген наамды бергенге көп тоскоолдук болду да ушулары. Анткени элдин алдына чыгып жанагынтип байлык үчүн жылан болуп сойлойсуң деген сөздөр кетип атпайбы? Анан бирок эми кийин эмне кылат, эми берет экен да. Баягы эл алдында жүргөн кишиге эртеби кечпи берет экен да. Баалоо деген бул эң чоң нерсе да. Анан бирок Нурак агайыңыз эми сыйлыкка умтулбады. Эмгек сиңиргенди деле өздөрү беришти. Анан бул эл артистин аларда баягы жашыраактар, жаштар алып баштаганда радиого чыкса деле эмне үчүн эмгиче эл артист албай жүрөбүз? Радиого чыкса деле, газетке деле жазышып, анан могул Токтогул сыйлыгын албай калганда ошого кичинеме кылды. Анткени Токтогул атабызды ушунча жакшы көрөт эле, чыгармаларын баарын, күүлөрүн, ойноолорун ырдап ошентет эле да. Өзүнөн кийинкилер алып кеткенде ошондо кичине ойлонду да, нааразы болду да. Анан айттым, эми ал буйруган кишиники болот да деп. Анан көрсө буйрубаса деле күч менен деле алып алгандар болот турбайбы? Аны кийин билип калдыңыз. Кийин билип калдым аны. Айтышты да бирөөлөр. Сизди ушул маекке келгенге чейин карап атам да, чогуу сиз жөнүндө эмне маалымат бар экен деп карасам, дал ушул бир эмеде, мекемеде бир иш-чара болсо керек, ошондо бир клип сыяктуу тарттырсыздар, жолдошуңуз менен ырдапчы. Анын эме сөзү сизге таандык, ону жолдошуңузга таандык. Сиздин калемиңиздеги чыгарманы чогуу аткарыптырсыздар, Ал качан жазылган, эмне болуп жазылган ал чыгармаңыздар? Аны мен эмесин текстин жазып коем, мен кээде чимелеп коем да. Анан текстин жазып койгом. Анан текстин жазып коюп, бир жака командировкага кеткен.
Анан келгенден кийин ошол кагаздарыбыздын арасында турат дейм аны. Ошону окуп эле анан могу сен жаздыңбы деп ошентти анан. Ооба десем кой буга оон чыгарайын деди. Ой оон чыгарбай эле жөн эле коюңузчу андан көрө өзүңүзгө оон чыгарыңыз деп ошентсем. Кой муну чыгарып коеюн деп анан. Ошо бир эки күндө эле эметип жүрүп эле анан чыгарып койду. Өмүрлүк жар деген. Сонун чыгарма экен. Жакты мага. Сөзүн мен жазгам. Ошонун оон өзү жаратып анан ырдап жүрдүк, көп эле ырдап жүрдүк. Азыр буга чейин сиз менен маектешип отуруп бир нерсени байкадым да апа. Агайды сиз деп сүйлөшүп экенсиз. Ортодогу жаш айырмачылык канча эле? 8 жаш. А кишини мен ошо башында эме деп бизден улуу болуп, жанагы жетекчи болуп, андай мындай болуп анан байке деп ошентип жүрдүк да. Көнүп калдым да анан. Анан эле шак эле сен дегенге өтө албайт экенсиң. Анан а кишинин атын да мен оңой менен айтпайм да. Анан ошо сиз деп сүйлөп, элдин баары таң калып, кээлер айтып калышат, феодалсыңбы деп калышат. Ошентип бетиме айтышат да, эмнеге сиз деп айтасың депчи. Анан бул адамдар көп түргө бөлүнөт экен да. Монтип жүздөшүп сүйлөшүп атканда башкача, ал бүткөндө башкача, алыстан караанын көрүп калса башкача. Көзү жокто башкача. Көзү жокто башкача. Ошондой болот экен да анан. Мүмкүн бирөөлөр иче тарып айтабы, же кандай анан эмнеге сиз деп айтасың деп ошентип. Эми сиз деп көнгөн тилим ошо боюнча сиз деп. Анын үстүнө биздин үйдө ошондой болчу да. Атамды, апамдар өмүр бою сиз деп жүрүп неме кылышты. Биздин үйдө сен деген сөз жок болчу, биздин үй бүлөдөчү. Баары тең бирин бири сыйлап ушундай болчу да. Анан ал каныңдан бери келатса, апамдар да сиз деп сүйлөсө анан мен сразу эле сен анан деп атынан айта алган жокмун. Ага эмемде эле уруксат берген жок. Анан буга чейин дагы ошо бир маектериңизди угуп калдым да. Келинчек аябай кызганчак экен деп ал ооруп аткан учурда эми сиз жолдошуңуздун ден соолугу жакшы болуп кетсе экен, тезирээк сакайса экен деп жаныңызда жүргөнүңүз менен иши жок да элдердинчи. Ай бул жолдошун дагы деле кызганат экен, эми ооруканада жатса деле жанынан чыкпай жатат дегендер болуптур да. Ооба. Андай сөздөр көп болду. Анткени агайың инсульт алгандан кийин караш керек болуп калды да. А киши өзү тамак иче албайт, өзү тура албайт дегендей. Анан унутчаак болчу да. Инсульттан дагы унутчаак болуп калды. Анан машина айдайт. Анан экөөбүз кетип атканда деле тиги кызыл светтен өтүп кете берет. Гайлерин далай эле таанып калды окшойт. Токтотуп туруп эле анан байке десе эле, эмне болду эле десе, ой жөн эле саламдашып колуңузду кармап коеюн дедим, анан кетирип ишчи да. Айдап баратканда да ойлонуп айдайт да. Анан тетиги жерге барабыз десек, аерден өтүп кетет. Бир көчө, эки көчө унутуп калат да. Анан эметип өтүп кеттиңиз деп айтканга мүмкүн эмес да урулду бараткан кишиге. Ошентип анан ошо састымологондон кийин дайым жанында болуп калдым да. Анан көбү ошентип кызганат, аябай кызганчак экен, жанынан такыр чыкпайт дешип. Бетиме деле айтышты, эмесине мындай аркамдан деле айтышты. Анан ошентип эл ушинтип айтат экен деп мен үйдө тынч отура албайм да, чынбы. Анан чогуу жүрүп, чогуу барып, анан эми мисалы үчүн жаш кезде өзү эле барып, өзү эле келип эле жүрчү. Анда мен балдар менен отуруп мындай бир той койголор чогуу барбасак, мындай көчөдө антип чогуу жүргөн жокпуз да. Көчөдө деле жүрдүк чогуу, бирок мындай тигиндей болуп күндүн эмес да. Үйгө барып 5-6 күн үйдө болдук да. Больницадан чыгып барып, суу ичем деп ошо суу ичип атты. Ошондо деле ошентип эле мен көзүм карап туруп, мен өлбөйм деп коет да. Кетер күнү бир саат 7-лер болуп калган. Тууган уруктун баары келип, биринен бир угуп эле келишиптир, ошо эме болуп атат деп. Андай деле акыл эсинен кетип эме болгон жок. Бирок учурашабыз деп келишип эле анан көбөйүп кетти элдерчи. Баягы аял кишим да баягы
чай дасторконго эле неметесиң да анан балдарга айтып, кыздарга айтып, чайыңарды дайындай бергиле деп ошентип анан бир кайным келген ошол айтты, жеңе эме кел байкем жанына келиңизчи деп ошентти. Анан барсам эле баары тегеректеп отуруптур эркектер. Келме келтирип ошентип атышыптыр. Анан мен кирип дагы жанына отуруп келме келтирип калдым да. Келме келтирип анан мындайына жатып анан сөз сүйлөгөн жок, бирок ушундай эле созулуп эле жатып эле анан ага чейин эме эл келгенче эртең менен комузумду алып келчи деди. Анан кайнымдын кызы комуз чертет азыр, жаңы чыгып жүрөт Элзат деп. Ошол анан өзүбүздүн жана кичүү кызыбыз да чертет анан экөөнү эме деп черткиле деп комузду берди да. Берип анан ал тиги кайнымдын кызы чоңураак, ал чертти. Анан башын ийкеп, анан өзүбүздүн кичүү кызыбыз чертти. Анда башын ийкеп анан деп эле ошентти. Анан алар чыгып кетишти. Анан элдер көбөйүп кеткенде чыгып кетишти да кыздарчы. Ошо анан ошо келме келтирип дагы бир колунан жамандык өтүп жүргөн эми чоң жигиттер да тиги инилери. Анан мени баягы эле мен өлбөйм деген сөз эле мээмде да. Өлүп калат деп ойлобой эле тип жанынан колун кармап эле келме келтирип эле колун кармап отурдум. Анан эле бир кайным айтты, ошо жоолук алдырып келиңизчи эже депчи, жеңе деп. А көрсө эгин байлайын деп аткан турбайбы? Анан мен мындай кызык болуп эле анан кыздарды айттым, эми ак жоолук алып келгилечи деп. Десем анан алып келип беришти. Анан ошондо мээме келе түштү да баягы кайткан кишинин эгин байлайт дегенчи. Анан муну эмне алдырып келдиң деп кайра жоолукту алып алдым. Тиги кайным колунанчы. Ал деле недовный болуп эле ошентип эле анан суу жуткурушту. Дагы бир мындай молдо келди да. Анан мындай кичинекей чыныга суу жуткурушуп эле анан турушту. Анан дагы бир жеген балабыз мындай жүрөгүнө колун коюп турган да. Ошону эмнеге коюп турганын азыркыга чейин түшүнбөйм, өзүнөн сурай элекмин. Анан эми ал кетерин билип атса, жүрөгүнүн үстүнө колун коюп дагы оордук келтирди. Ал колдору барбайган жигит да. Деп эле өзүмчө бушайман болуп коем да. Анан эле бирткеден кийин мындай чоң дем алып эле мынтип түзөлүп калды да. Ошондон тиги баарыбыз эле келме келтирип атабыз. Анан тигил болсо алып анан байлап койду да эгинчи. Анан ызы түшүп калдык ошо менен. Ошондой бүт бир туугандарын тегеректеп турган, бала чакасын тегеректеп турган убагында ушу 7, ушул кечки саат 7 ушундай убак болчу да. Ошо менен созулуп кете берди. Жумшак эле аябай. Бул ишин жумшактыгынан көп адамдар пайдаланды. Анан бирөөгө эч кимге жок дечи эмес да. Көп кишилер барат эле байкем момундай кылса, момундай кылайын деп атам деп ошентсе анан боягына мынтип жардам берип койсоңуз дейт да. А макул деп колунда дайым комузун кырып же ойноп же ошентип отурат эле да. Комузду бияка кое калып эле макул деп эле жөнөп калчу да. Анан келгенден кийин айтам да, мындай карайсың дейли чөйрөдөгү адамдарыбызды. Көп адамдар ошентет экен. Мен аны ойлонуп көрөйүн. Анан ошондо жооп берем дейт экен да. Кичинде андай сөз жок болчу. Макул. Жок деген сөздү билишпес экен да. Жок деген сөздү айтчу эмес да. Анан бир күнү отуруп алып болуп эле аялсың да. Анан айтып атпаймынбы. Эми ошентип адамдар суранганда, аны кийин айтып калдым. Бул ишин жумшактыгынан пайдалангандарды байкагандан кийин айтып калдым да. Ойлонуп туруп анан айтайын деген сөздү айтып койсоңуз болбойбу десем. Көңүлү калып калат да.
Анткени өзүнүн көңүлүн ойлогон эч ким жок ооба да, анын колунан келерин билип туруп анан жооп берчү экен да макул депчи. Анан ошону бүткөрүп жардам берип ошентчи. Азыр бала чаканын баары өзүнүн ордун тапкан, өзүнүн жайы менен үйлөнгөн, жайланган, Мурунку үй бүлөсүндөгү балдардын баарын үйлөнтүп жайлантты. Энчилерин бөлүп берди колунан келишинче. Анан биздин балдарыбыз болсо атасы дүйнөдөн кайтканда эми байкап атам да, жапжаш эле оюнчу экен. Возрастары кичине чоңураак, бирок ошол турмушка бышуу жагы артта калып калыптыр да. Эми мына 3 жыл болду ошо. Аракет кылышып турбаңдап, тияктан иштеп, бияктан иштеп, оокаттарын кылып ошентип атышат. Ага деле Кудайга шүгүр, тобо деп атам. Ал убакта ошо же атасына сүйөнүп алышчу, же кандай иш кылып. Анан алар дагы атасына окшош да. Эч кимге жок деп айтпайт. Жазып аткан жумушун тыштап коюп эле кетишет да, анан айтам да, эми жумушум бүтпөй атат. Бул бирөөнүн жумушу эле. Устачылык менен аракет кылышат да. Анан ошону бүткөрө калып, анан сага жардамдашайын деп айтпайсыңбы десем. Ошентип айтышат азыр, апа, жок. Алар деле ошентет да, адам көңүлү калып калат да. Анан бирок атамдан көп өткөн окшойт, сразу макул деген жак деп кайрылышат. Атасынын жолун жолдогондор барбы азыр? Жолдогондор бар. Сиз менен ушинтип студияда отуруп, маектешкениме, амандашканыма, учурашканыма жүзмө жүз сүйлөшкөнүмө кубанычтамын, апа. Оорубаңыз, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Балпайган байбиче болуп, балдардын, неберелердин төрүндө жүрүңүз. Буюрса эми жакшылыктарда жолугалы, жакшылык күндөрдө маектешип, апа кандайсыз? Өткөндө маек алган балам мен деп жүрө элеми. Рахмат сизге, апа. Макул, өзүңөргө да чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун, жер суубузда тынччылык болсун, эң башкысы токчулук болсун. Силерге окшогон чыгармачыл жаштардын жолу ачык болсун. Ишиңер илгери болуп, бактылуу болгула. Рахмат, апа, айтканыңыз келсин. Айтып коет го баягы ата эненин каалоо тилеги, дуасы пардасы кабыл болот депчи. Рахмат сизге. Кабыл болсун дейбиз. Бар болуңуз. Рахмат өзүңөргө да. Урматтуу көрүүчүбүз, бүгүн биз жалпыңарга Кыргыз Республикасынын эл артисти, ырчы, күүчү, комузчу Нурак Абдрахманов атабыздын жубайы Аман Бүбү апабыз менен маекти тартууладык. Аты жөнүм Кадимет Данияров. Көрүшкөнчө анда.